Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү маанайыңар кандай? Сабакка даярданып келдиңерби? Анда эмесе сабакты баштайлы. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз Нооруз майрамы. Сабактын максаты балдар Нооруз майрамы жөнүндө маалымат алышат. Нооруз майрамында элдер кандай майрамдашат? Нооруз майрамы жөнүндө ойлорун айтышат. Балдар, силер Нооруз майрамы жөнүндө мен силерге бир аз маалымат бере кетейин. Нооруз деген сөз байыркы фарс тилинин Наурузи деген сөзүнөн алынып, бизче нау жаңы, рози күн деген маанини билдирет. Демек, Нооруз жаңы жыл же жаңы күн деп которулат. Бирок эл ичинде буга чейин Нооруз жаз майрамы деген түшүнүктөр жашап келген. Эл мурда календарь жок мезгилде жаздын мындай болоорун дал ушул күнү билип, бул күндөн баштап табияттын жаңылануусу башталат дешчү. Бул күнү күн менен түн теңелет. Тарыхтагы маалыматтарга таянсак, аталган майрам биздин заманга чейин эле 6-7 кылымда эле пайда болгон. Аны Заустра аттуу пайгамбар негиз салуучусу катары белгилүү. Окумуштуулардын айтуусу боюнча, Ноорузда аткарылуучу жөрөлгөлөр ислам дини пайда болгонго чейин эле колдонулуп келген. Мисалы, эл бул майрамга 20 күн калганда ушул жылы түшүм мол болсун деген тилек менен карапай идиштерге арпа, буудай, буурчак өндүрүшкөн. Айрым бир маалыматтарга таянсак, Нооруз майрамы Кудай адамды жараткан 7 күндүн биринчиси деп берилет. Ал эми ислам дининде Нооруз периштелер сыйлаган күн, анткени алар ушул күнү жарык дүйнөгүдө пайда болушкан. Мурда адамдар Ноорузду оттуулуу жагып, аны тегеректей отуруп, түндүн бир окумуна чейин тосушкан. Азыркы күндө Нооруз майрамында ак элечек кийген ума эненин аарча түтөтүп, аластап кайгы капа жамандык өткөн жыл менен кетсин деп айтып калышат. Кыргыз эли байыртадан эле Нооруз майрамына чоң көңүл буруп, эски жылды узатуу, жаңы жылды тосуу үчүн ар кандай камылга көрүп келген. Мисалы, ар бир үй бүлө өз алдынча даярданып, жуунуп, таза кийимдерин кийишип, үй ичи, короо жайы, көчө тартипке салынып тазаланган. Кир кийимдер жуулуп, бүтө элек иштер жаңы жылга калтырылбай бүтүрүлүп, бул күнү кыргыздар арча адыршманды күйгүзүп, үй ичин жана короо жайын аласташкан. Ошондой эле адамдар бири-бирине жакшы ой тилектерин, каалоолорун билдиришип, белектерин тартуулашат. Мына балдар, Нооруз майрамы жөнүндө бир аз маалымат бере алдым деп ойлоймун. Эми кезекти алас ырына берели. Алас, арба лээден калас, желин айрылып сүт жык, жаңы жыл жакшылыгын баштай берсин, эски жыл жакшылыгын таштай кетсин деп, ушул төмөндөгү ырсаттарды үйүңөрдөн жаттап келип, кийинки сабакта айтып бересиңер. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат, сак саламатта калгыла.